Алишер, фамилияң Келдибеков екен, берки Келдибековқа тиешең жокпу? Класса я считаю себя не хуже Медералиева, да? Относительно молодой, жашты айтпаңыз бе? Кызат айылында спарт кеткен турбайсыз ба? Супер саяқсыз да. Супер саяқ. Мурдакы жолдошуңуздун классташы болчумун деп койсоң. Ошол жерде баса берет. Сабак жакшы окучу. Тарабда. Алардын арасында мындай орто зал деп койсоң болот. Эң эле карапайым сенсиң. Вождь Болшевикта, Манас, современный Ататюрк. Азиатта он должен действовать. Башыбызды баардыгыбызды кандап, башыбызды жууп туруп анан мончуп керек. Иисус Христос тирилип келип Кыргызстан президенти болсо, Жаман үмүтүмө суу сеп атасың го, жок. Сексалют, Куйман, Макалё, Франкфурт, Майами, да? Бизде айткан жок, это вас не касается. Анан анча-мынча бир-эки версияны кошуп койсо болот, для красоты, чтобы было красиво. Ырдап турсуң деппи? Мен Мен да кодо, ий жаным, ий. 6 миллион ак жол макбул Салымбек болгон мамлекетти көргөн эмесмин. Саламатсыздар, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу маекчим бар. Жаш жигит, саясатка аралашам, Кыргызстандын жүгүн көтөрөм деген жигит экен. Таанышабыз бүгүн чогуу. Келдибеков Алишер, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алишер, азыр саясатка бараткан толтура киши чуркап баратат да, марадачы. Бирок алардын арасынан бөлүнүп, жарк этип чыгыш үчүн көп эмгек талап кылынат, билесиңби? Сен кантип элдин эсине калгың келип атат? Эми туура айтасыз, убакыт өтүп кетти да. Мисалы жанагы жаштардан айтсак, жаркылдап ашып чыккандардан Медералиев да. 1 жылдан бери жана Конституционный совещадан бери жүрдү. У меня упущенное время. Но политтехнологияда ар кандай ыкмалар бар, ошолор менен колдонсо болот. Класса я считаю себя не хуже Медералиева, да? Ошондой эми азыр интернет аркылуу таргет деген бар. Сиздин передачаңызга келдим. Подписчиктериңиз көп, просмотрлор көп. Ошону менен элге таануу мүмкүнчүлүктөрү бар да. Мурдакыга караганда азыр шайлоолордо көп тил акча королгон жок, байкасачы. Баардык эле эмне коркуу сезим барбы, же көп интернетке кылып атабы, жайнаганда баягы жарнактар көп жок. Полная уверенность эч кимде жок. Анан бул жана шайлоодо персонифицированный кылып койду. Ошол жанагы акчасы аз партияларга, лидерлерге, саясатчыларга бул плюс. Жакшы болду дейсиңби? Жакшы болду. Алишер деген ал ким, ал каякта окуптур, эмнеге саясатка, эмне издеп баратыптыр? Алишер Келдибеков 38демин, относительно молодой. Жаш деп айтпадыңызбы? Анан өзүм жөнүндө кыскача айтып кетсем, ата-энем азыр пенсияда, мамам экономист, атам болсо банкта иштечи, кийин азыр пенсияда. Үй бүлөм бар, кызым буюрса 6-га чыгып калды. Өзүм Жумгалда төрөлгөм, Кызат айылында, спарт кеткен турбайсызбы? Супер саяқсыз да. Супер саяк. Анан мектеп 5-мектепти бүткөм. Сиздин мурдакы жолдошуңуздун классташы болчумун деп койсоң. Ошол жерде баса берет. Сабак жакшы окучу, тарабда. Бирок классыбыз аябай күчтүү болчу, негизичи бир жакшы мектеп болчу, ал убакта азыр кандай экенин билбейм. Кандай окучусуз? Эми чынын айтсам, биздики аябай феноменальный класс болчу да. Аябай жакшы окучу, күчтүүлөр болчу. Класстарым жарым эле азыр Португалия, Европа, Америкада доктор, кандидат наук болушту. Алардын арасында мындай орто зар деп койсоң болот. Эң эле карапайым сенсиң. Бирок меники эме болчу, мындай баягы саясатты, политология, тарых жагын аябай жакшы көрчүмүн бала кезден эле. 99-жылдан баштап ошол политологический жактарды кызыгып изилдеп баштадым. Университет каякта окудуң ошондо? Улуттук университетти, юридический факультет. Андан кийин? Андан кийин тарыхтан кандидатскийим жактадым. Тема революция боюнча болчу. 2005-2010 жыл общественно-политическое развитие суверенного Кыргызстана 2005-2010 год.
Ошо. Эмнеге революцияга кайрылгың келди? Кыргызстанда кандай орду бар экен? Темам негизи башкача болчу, негизи байманаптар жөнүндө социальный класс боюнча даярдап койгом, мындай бир коробка документтер болчу. Үйдө жатсам эле айтып калды тиги убактылуу президент ким эле? Роза Отунбаева. Ой, окумуштуулар, тарыхчылар, политологдор мына вам живая идея жазбайсыңарбы? Азыр белгисиз болуп атат. Бул революциябы, мамлекеттик төңкөрүшпү, же көтөрүлүшпү депчи. Анан эле идея келди да чалдым руководителиме, ушундай болуп атат. Ушу темадан жазбайлы деп. Ошо менен ушундай болуп кетти. Анан эмне экен революция деген? Бизде болуп аткан окуялар булар революция эмес да, илимине караганда. Анткени революция деген бул коренное преобразование, коренной скачок да. Дүйнөдө эки революция болгон, величайших, выдающихся, бул Октябрьская революция и французская. Октябрьская революцияда капитализмден социализмге өттү да. Байды кул кылды, кулду бий кылды, сверхдом кылбады. Жанагы эмелер, репрессиялар менен, коллективизация, ызчуус мененчи. А французская революция из феодализма в капитализм кылды. Бизде андай общественно-экономический формация өзгөрүү болгон жок. Смена фамилии по сути да. Анан бизде айтсак болот реставрация. Мамлекеттик төңкөрүш дагы эмес, анткени военный переворотто бул военныйлар участвует. Турцияда попытка болбоду, турецкий жакшы эмес да. Анда офицерлер, генерал, полковник, матростор, мамлекет кызматкерлер качат да, государственный переворот, жана черный полковник деп коет. Турцияда болчу ошондойлорду. Ага да жарабайт. Бул бизде көтөрүлүш. Реставрация, восстание. Себеби илгери реставрация Бурбонов деген болгон. Я считаю, что это реставрация Бакиевщины. Ошол эле современные революционеры, они по сути контрреволюционеры. Контрлар, да? Контрреволюционеры, но в одеждах революционеров. Это фейковая революция. Жөн эле кыйын болуп революция жасап атабыз да? Жок. Фамилиялар эле өзгөрүп, башка эле мурдакы деле коомдук отношение мурдакы деле калды, эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок. Эгерде Грузияны карасак, бархатный революцияны баштаган карасак, Саакашвили же ошол эле Түштүк Кореянын Пак Чон Хи келген, вот отец экономического чуда Южной Кореи, Сингапур жана Ли Куан Ю ошол келгенде сразу коренное преобразование башталат. Сразу первые 100 дней мировой практикада бар, ошондо сразу байкалат да. Нам просто не с чем сравнить, анан биз баягы Сингапурдун тарыхын окуп, Дэн Сяопин из коммунизма в капитализм да. Смешанный болуп калды ягта. Ошондойлор болуш керек да. Андай пока я не вижу. А жан дүйнөдөгү төңкөрүштү, революцияны балким жасашыбыз керек болуп аткан. Менталитет боюнча, менталитет. Ошол нерсе жетпей аткандыгы үчүн тиги берки революцияны ишке ашыра албай аткандырбыз. Это невозможно. Это утопия. Мында эки вариант бар. Германияда, мисалы, азиатский, европейский бар да? Биз азиатпыз да. Реформы должны идти сверху вниз. Вождь болуш керек да, Манас, современный Ататюрк, азиат да, он должен деспот. Диктатура закона да, үстүнөн киргизет да. Азиат мына Дэн Сяопин айтып кеттим, Ли Куан Ю, Сингапурец, Чан Кайши, Тайвань, ошолор. Европада менталитет алар астынан эле кете берет да. Мисалы, Норвегия, Финляндия, Австрия деген мамлекеттер мындан 70-80 жыл мурун кедей эле мамлекет болчу. Бирок алар ошол эле Сингапурдун деңгээлине өздөрүнүн менталитети менен, өзүнүн тарбиясы менен, өздөрүнүн дисциплинасы менен ошого жетишти. Азыр австрийцы одна из богатейших стран мира. А бизге нужен вождь, дуче, я не знаю, какой-то сильный человек, да? Эмнеге биз деген ушундай бир вождь күтө беребиз, эмнеге бир волшебник күтө беребиз, эмнеге сыйкырчы келип эле ошол башыбыздын баардыгыбызды кандап, башыбызды жууп туруп анан мончип керек. А эмне өзүбүз, мен мисалы үчүн мен жан дүйнөмдү өзүм өзгөрө албайм, сен өзгөрө албайсың, бул өзгөрө албайбы? А эмнеге мындай ар бирибиз өз алдынча өзгөрүп башка нерсеге чыга албайбызбы? Эми 5% киши өзгөрө алат. Сизде болгон 5% киши бар Кыргызстанда. Дүйнө жүзү боюнча ошондой негизичи. Калган эмне малбы, жөн эле эрчи? Мал эмес. Анан эмнеге андай койчу керек бизге? Правовая культура деген бар да, укуктук культура, маданиятчы. Ага жетишишкө деген көп заман, көп убакыт керек да. Ага деген образование, культура, воспитание, пропаганда, бала кезден тарбиялаш керек да.
Анан мисалы карап көрсөк, биз Африкага теңешпеле болор, это обреченные государства, в принципе. Биз класса Азии и Латинской Америки, да, туурабы? Латинская Америкада мамлекеттер, Мексика, Перу, жанагы Парагвай деген мамлекеттер көбү аябай кедей. 200 жыл болду көз карандысыз болгонуна Испанияда. Эркин мамлекеттер. Бүт мүмкүнчүлүктөр болду. Президент керек дагы, мы переходной период, опять нам супер президент керек, супер форма правления керек. Деп эле сверх полномочия менен, эбегейсиз бийлик менен эптей албай эле, ушу 200 жылдан бери эле Латын Америка мамлекеттери, Азияда көп мамлекеттер кедей болуп келатат да. Из чего взяли, что биз болсо өзгөчө болуп, алардан башкача болуп кетебиз деп. Мен мисалы 30 жыл өттү уже. Я не удивлюсь, если через 200 лет мы будем примерно на таком же уровне, да? Себеби бир какой-то сайт айтканда, что манас Ататүрк керек да. Сиз унутуп калдыңызбы? Жок, ар бир адам өзгөрө алат деген нерсени айтып атам да. Сен болсо өзгөрө албайт деп атпайсыңбы? Ататүрк керек деп атпайсың. Бирок ар бир адам тарбияласа болот, туура айтасыз. Бирок эми тарыхта болгон эмес, калк 6 миллиондан бүт бар эле 6 миллион Ак Жол Макмудов же Салымбеков болгон мамлекетти көргөн эмесмин. Андай болушу мүмкүн го. Эми ылдыйтан келатканда, эми өзүңүз ойлосо, Кыргызстан тарыхы 2200 жыл туурабы? 2200 жыл, сыгматсан деп мактанабыз го. Ошондо кыргыз баш аягы болгону мен эсептеп чыктым, бир 130 жыл эле бактылуу болуп турбуз. Жана Великая Державия улуу кыргыз дөөлөтү бар го, 100 жыл. Ошо анан 70-жылдан 85-жылга чейин жана Брежневдин убагы. Бүттү. Калган убагы Царская Россия, Коконтор, Калмактар, Моголистан, Хайдук, Чингисхан, Жучи ушундай экен. Ар дайым эле бир согуш эле азаттык болуп келет турбуз да. Ушу 2200 жылдын болгону бир 150 жылга жетпеген заманда эле бактылуу болуп жакшы жашап турбуз мындай. Ойдогудай да. Анан жакшы күчтүү лидер келмейинче ситуациясы ушундай боло берет. Эми албетте үмүтсүз шайтан деп коет. Но сиз деле мен деле 30-тан ашпалдык да. Эгерде азыр эле Ден Сиопин тирилип келип, же Иисус Христос тирилип келип Кыргызстан президенти болсо, ары бери болууча 20-30 жыл кетет. А биз уже 60-тан ашып калабыз да, 40-ка жакындап калабыз. Так что мы все равно не успеваем жить в благополучной, благоденствующей стране. Жаман үмүтүмө суу сеп атасың го? Жок. Сен эмнеге баратасың саясатка? Мен эмнеге коомдо жүрөм, маданиятты сүйрөмүш этип, биз деген ар бирибиз өзүбүздүн салымыбызды саясатка эмнеге баратам деп атасыз, А сен лидерди күтүш керек болсо, сам эмне бар дейм. Биз баратабыз, өзүбүз баратабыз да. Не, там ситуация такая. Депутаттардын 120 депутаттын ошонун 110-у Сексалют, Хуйман, Макалё, Франкфурт, Майами да. Чын, анын 5-өө айтып чыгып атпайбы? А 100 үн чыкпайт. Неге? Алар айтса эле уялып кетип калган билет да, үн чыкпайт. Молчание это маска умного, наряд глупого деп коет да. Анан бир 5-өө эле бир талкууй сүйлөт, так Момбеков, Жанар Акаев ошогондорчу. Калгандары не о чем да? Я устал от них. Тамашалап айтсам досум күлүп аткан, өзүм барбасам болбой калды дегеничи. Там нужны реальные люди, которые понимают экономику, политику и адекватные. Алардын предложенияларын уксаң башың мындай катыйт да, негечи. Ошо, анан жанагындай бизнесменден жакшы мамлекеттик кызматкер чыкпайт. Көбүнчөсү бизнесмен да. Мамлекет вообще чыкпайт. Табиятта болгон эмес. Мен примерно 500 кишинин улуу мамлекеттик кызмат, великий государственный деятель билем, бирөөсү да соодагер болгон эмес. Глава государства не должен быть обременен большим капиталом. Ал коркок болот. Магазинин тартып алып, супермаркет тартып алсам коркот да туурабы? Бизнесмендин мекени бул чөнтөк. Тарых көп жолу тастаган, мен ичине кирбей койгон чөнтөк. Ал элди ойлобойт. Анын ою башка да. Бизнесмен туда делать нечего. Алар деген өзүнүн бизнесин коргогон эле баратат да. Бирок эгерде тартиби бар мамлекет болсок, алардын бизнесин коргоп деле кереги жок да. Алар өздөрү бизнес эмеге кызыкпайт деле, саясат кылат, түшүнбөйт деле, алар өзүнүн бизнесин кылып эле жүрмөк. Анан ал жака компетентный адамдар бармак негизичи, по идее. Но такой случай бизнесмендер бардат. Тарыхта мисалы эки эле киши бизнеске аралашкан, саясатка аралашкан. Величайший человек всех времен и народов Мухаммед пайгамбар и Лоренцо Медичи деген болгон, но
Алар көбүнчө скорее государственный деятель. А так калган бир да мисал Порошенко, бизнесмен. Пришел 600 миллион долларов, ушел с 3 миллиардами. Арашанын хозяйынчы. Бизнесмендерден жакшы президент чыкпайт. Эгерде ошол эле кишилерди карасак, бар эле Ататүрк военный, Ли Куан Ю юрист, Саакашвили юрист, адвокат, Ленин юрист, Назарбаев экономист, Путин юрист. Негизи ошондой болуш керек да. Анан жанагы ырчылар, сиз айткан жокму, это вас не касается. Ырчылар, актерлор, спортсмендер да саясатка барбогону туура эле да. Неге? Алла Таала Кудай баардыгын эле бир адамга бере бербейт да. Каждый должен заниматься своим делом. Мисалы тарыхты алсак, Евдокимов юморист, худший губернатор Алтайского, истории России, Алтайского края. Арнольд Шварценеггер, величайший актер. Худший губернатор в истории штата Калифорнии. Шварценеггер бе? Зеленский. Бийликке келгенде 80% эле рейтинги азыр 20%ге түштү. Бир эле исключение бар, бул Рональд Рейган. Актер был президент, был жакшы президент болду. Но правда нашего президента он правда надул Горбачева, другое дело. Анан ошол эле актер болчу, бирок ар бир эрежеден исключение бар да. А Рейган был плохим актером, неизвестным, ноунейм да. Но он больше как государственный деятель, как президент прославился, да. Ошон үчүн бизнесмендерге, ырчыларга, спортсмендерге там делать нечего. Элге башкача эле кызмат кылса болот. В парламент должны идти юристы, экономисты, философы, историки и так далее. Анан анча-мынча бир эки ырчыны кошуп койсо болот, для красоты, чтобы было красиво. Дап турсуң деппи? Анан азыр биз учурда Советтер Союзунун кабинетинде отурабыз да. Экөөбүздөн келип алып, негедир ностальгия болуп, тетиги бала чагыбызды эстеп атабыз да. Экөөбүз Советтер Союзунун эң акыркы калдыктары экенбиз. Анан эмнегедир улуу муундар ушу Советтер Союзу сонун болчу, ошол кез эле жакшы болчу деп анан эгемендин баягы жолун тарта албай аткандай сезим келет да. Туура, мен да Советский Союзду жакшы көрөм. Балалыгым Советский Союз менен болду. Мен кичинекей кезде бир эсимде бар, Горбачевду, жана Верховный Совет киргизген кезде легендарный парламент чалагалы угуп калчумун. Эсимде бар, Советский Союз болду жакшы эле. Азыр эми жаңылыктарды кирсең эле страшный. Мен Союз болгондо аябай бактылуу балалык көрдүм. Кызарта, жумгалда, сөмкөлдө. Эсесем Союз боюнча мен аябай жакшы көрөм негизи, туура. Илгери айтчу эмеспи эле Союз болгондо келечек жакшы болот деп. Азыр кайра прошлый жакшы болуп калды деп калат. Сталинде к нему многие хорошо относятся, плохо относятся, но факт есть одно. 36 жылдан баштап 65 жылга чейин Советский Союз вторая экономика мира болгон. Экинчи. Биздин бюджет 900 миллиард, американыкы 1 триллион 200 миллиард. Вторая экономика мира. Азыр Россияныкы калп айтпасам 14 место экономикасы. Анан Ленинди тоже Сталин өкөтең неоднозначный личность да. Бирок кыргызга кылган жакшылыгы, бир да кыргыз мынчалык эмне эсинген эмес кыргыздаргачы. Ушу государственность берди, эми даже эми башка мамлекеттер жанагы көз карандысын согуш менен алат да, кандуу менен. Биздики болсо жеңил келди. Анан биз деле көз карандыс каалаган эле эмеспиз. Референдумда мен кылып айтпасам биз за сохранение Советского Союза жазганбыз да. А прибалтиистер, грузиндер алар Советский Союздан чыгабыз деген. Анан быть частью великой, могущественной, уважаемой страны, это по-своему прекрасно. Эми ал жакта улут деле жок болчу да, бар интернационал. Бир да президент, генеральный секретарь Советский Союздуку орус болуптур деп ойлоп көрсөк. Сталин грузин, Хрущев украин, Брежнев белорус, Черненко, Андропов ушундай да. И я считаю, были все возможности, это была прекрасная страна. Нужно было реформировать страну. Кыйын кезекте жакшы киши келбей калды да. Дэн Сяопинге окшогон, Путинге окшогон, Назарбаев ушундай премьер-министр келмей экен, себеби ошондой келсе, биз жанагы фабианский социализм деп коет, жай Кытайдын методу менен жай өтмөкпүз да. Биздикилер шоковая терапия өтөт, бац, все обрушилось. Жоголду мамлекет. Бир завод алюминиевый, Новокузнецкий, 1,5 миллиард доллар болчу. Ошону 20 миллион рубльга сатышкан приватизацияда. Эми элестетилген кандай болот да? Экөөбүздүн мына чоңойгонубузга эгемендүүлүктү көрүп 30 жылдан бери эле күтүп атабыз.
качан өнүгөбүз, качан өсөбүз, качан жашоо башкача болот. Күтө берип мына акыры өзүң баратасың. Анан эмнеге ушу социал-демократтарды тандадың? Эмнеге башка партия эмес? Эмнеге Атамбаевдардын партиясы? Мен өзүм мындай мечтательдим да, идеолог да, идеясы үчүн бардым да. Адамзаты тарыхында ар дайым идеалдуу коом издеген да, идеальный общество да. Байыртан да окумуштуулар, философтор чыгармалар жазып берген да. Утопия, город солнца, Атлантида депчи. Акыркылардан Карл Маркс, коммунизм деп. Анан социализм экиге бөлүнөт, рыночный и нерыночный. Наша идеология — рыночный социализм. Образца Норвегии, Дании, Швеции, да? Социализм с человеческим лицом. Социализм, ориентированный на социальные экономику, да? Биринчи себеп ошо идеологиясы болду. Экинчи себеп бул Темирлан Султанбеков. Биздин лидерибиз ошол кишини көрүп, ошол киши мага жагып, саясатчы катары. Анан барып сүйлөштүм да, давайте мен партияга кирейин деп. Ошо. А сиз буга чейин эмне иш менен алек болчу элеңер? Мугалим болчумун, сабак берчүмүн. Кандай экен мугалим болгон? Азыр мугалимдер баягы билимдин сапаты дагы өтө төмөн түшүп кетти да. Анан сиз мугалим катары кандай сапатта билим берип атасыз? Туура, аябай эле түшүп кетти. Саны көп, сапаты аз болуп калды. Мектепте мугалимдерди кыйнап эле атышат. Бумага творчество менен эмелери көп экен, кагаздар жазганчы. 70% өзүнүн күч аракет ошол жака кетип эле сабак бергенге күч албай калат экен. Мугалимдер эч киле кагаз толтурмай да. Саморазвитие болуш керек да. Основная работа учителя делается именно в библиотеке, да. Ошондон ар жолу мисалы Махмутов дагы бир жолу айтып койду, деги олимпиаданын сразу уткан жок да. Он же пот проливал кровь на тренировках, да, и там куется победа, да, и учителя то же самое, он тренируется именно библиотекада, да. Ошол жолу негизи азайыш керек болчу да, высшее образование боюнча саны көп, сапат жок болуп кетти азыр. Мен кылып айтпасам, мындан 4-5 жыл мурун 60тан ашык вуздар болчу. Анан рейтинг преподавателя сильно упал да. Аны болсо 60тан ашып кетти, бир эки эле вузду жакшы деп билем. Манас дүйнөдөгү эң жакшы вуздардын 700-үнө кирген. Бул аябай чоң показатель. Ошол эле Ломоносов университети Московский 70-нчи местага кирген да. Бизде дүйнөлүк стандартта бир 2-3 вуз бар, калгандары в принципе можно сказать не соответствуют требованиям, да. Учитель определен. Азыр аябай негизи экономика кыйналганда биринчи очередь врач менен эме кыйналып турбайбы, учительчи, мугалимчи мектептин. Анан саясатчылар эмени колдой беришет да, силовой структурачы, мектеп ошолорго үй салып берип эле, ошолорго квартира алып берип эле, алардын көбүнчө ал жактагы байдын балдары, алар үйлөрү деле бар негизи. Дагы эле ала беришет, тааныштарым деле бар. Негизи учительдерге салып бериш керек да, врачтарга, социальное государство, мы же провозглашаем в Конституции, да. Алып бериш керек да. Анан, как история показывает, силовые структуры, когда нужно, они не поддержат, да. Эгерде ушундай бир саясий окуя болуп кетсе, они не поддержат. Хорошо? А сиз вот мугалим болуп атасыз, анан балдардын деңгээлдерин көрүп атасыз. Бул кийинки чыккан азыркы учурдагы студенттериңердин деңгээли кандай? Анан мындай купулуңуз толобу? Ушулардан келечекте бир жакшы бир муун чыгат, жакшы муун өсүп келатат деген нерсе барбы же жан дүйнөсү боштор келатабы? Кандай муун келатат? Купулум толгону да бар, толбогону да бар. Коом негизи жакшы эле келатат. Азыркы студенттер өз укугун жакшы билишет. Правовая культурасы выше, осознание жогору. Байкасам даже тамеки да чегишет. Мисалы, азыр Европада тамеки чегишпейт да. Америкада азыр чегип койбоду. 70-жылдары Америкада хиппи болуп, разврат болуп, баары тамеки чегиш. Азыр чекпей калды. Азыр эле чегип калды. Биздики да ошондой хиппи момент бүтүп бартат окшойт да. Тамеки да чегип баштады. Баардыгы деловой ужечи. Баш кезинен эле бизнес кылам, мындай кылам деп өзүнүн пландары бар, купулум толгондор негизи бар, жакшы. В основном, но толбогондор деле бар да негизи. Эмне жетишпей атат бизге? Жаш муундарга эмне жетишпей атат? Кандай? Идеология. Идеология и финансирование. А идеология кандай болуш керек деп ойлойсуң Кыргызстандыкы?
Эми идеологияны азыр кылыш кыйын. Азыр свободный фондда, анткени азыр Instagram бар, интернет, YouTube бар да. Бага сайыз болгондо идеология болгондо полностью информационный вакуум болчу да. Радио, телевидение, газета полностью контролдо болчу мамлекеттичи. Азыр контролду албайсың. Азыр 2 саат сабакты жакшы өтүп туруп эметсең эле хоп деп чыгып туруп эле Instagramга кирип кетет да. Азыр молодежь өзүнө предоставляет, и их воспитывает скорее интернет. Бирок байкашма караганда ар ким өзүнүн үстүнөн иштөөдө. Да, ушул айтпадым ба, ар ким өзүнүн планы бар, өзүнүн стратегиясы бар, ар ким иштеп атат, ооба, андайлар көп. Дагы эмне кылып кантип жөндөшүбүз керек, биз жаштарыбызды күчтүү кылыш үчүн эмне кантип тарбия беришибиз керек, колдошубуз керек балким. Уинстон Черчилль айтчу да, эме депчи, у школьного учителя больше полномочий, чем у премьер-министра депчи. Жаштар биздин келечегибиз да. Жаштайын эле жанагы мектепте сабактан эле жанагы начальный военный подготовкага киргизип, патриоттук сезимдерин күчөтүп, мамлекетти сүйүү сезимдерин күчөтүп, жакшы мамиле кылыш керек деп ойлойм. Менин оюмча да. А сиз мына жогорку кеңешке бардыңыз, өттүңүз дейли. Анан эмне иштерди жасаган атасыз? Окуялыбызда эмне болгон атат? Эгерде болуп калса жакшы, болбой калса, ну, так решили небеса, да, значит, алда жакшы. Эгерде болуп калса болсо, биринчиден мен адекватный депутат болгонго аракет кылам да, адекватный. Туура законопроекттерди, нормальный, керектүү, неадекватный көбү ба дух закона түшүнбөй эле аргасын эмете беришет да, жаза беришет да. Иштелбеген, мёртвый, спящий закондор кабыл эдеп атылар, аткарылбайт. Надо учитывать природу людей. Экинчиден, элдик депутат болгон келет. Элдин кызыкчылыгын өтүп, фейк эмес да. Калп эле элдиким деп ар жакка оролгон, олигархия менен сүйлөшүп алып, алардын кызыкчылыгын, байлардын кызыкчылыгын коргобой, элдики депчи. Үчүнчүдөн, ар кандай бир оюмда бир законопроекттер бар, оюмда негизи ошолорду деп ойлоп атам. Ошо. Мындай элдерди аралап көрүп атасың, азыркы тапта элдер менен жолугушуп атасың. Эл кандай экен, элдин абалы, маанайы? Эми элдерге азыр жолугуп баштай элекмин, буюрса баштайын деп атам. Маанайы эл бирок ким ар кандай туура эмес түшүнүп калат экен, кээ бирөө да, не все. Кээ бирөө бар экен, жана мындай барсаң көмүр керек дегендечи. Эми көмүр дегендей өкмөт эмеспиз да, законодательчий, законотворческий представитель болгон да. Мы же представляем же эме народ да. Анан маанайы болгондо баардыгы кымбатчылык. Биз дүйнө жүзү негизи эле кымбат болуп атат, биздики бирок эки эсе кымбат болуп атат да. Себеби биз производитель эмеспиз да, эчтеке өнөр жайыбыз жок. Бааны производитель коет да. Мисалы, продовольственный безопасность боюнча 10 продовольствие бар экен, эң керектүү. Сахар, эт, нан, фрукты, овощи да, эң керектүүлөр, май да. Продовольственный безопасность боюнча биз болгону үчөөсүн эле камсыздай алат экенбиз. Бул картошка, сүт, анан фрукты бакчевый дейт болду. Башкасын баары бүт импортер экенбиз. Он бизде эгин бизде аз болот экен, бир кала аткормус ката келет экен, көбүнчөсү Казакстандан келет экен. Алардыкы жана клейковинасы жакшы, сапаты жакшы деп, жана колдонгонго жакшы экен алардыкы. Майдыкы 20% өзүбүз чыгарат экенбиз, жумуртканын 45%, жумуртка чыгарган кишилерден сурасам, бизде эки кымбат болот дейт да. Казактардын араганда не конкурентоспособный болуп. Аграрный мамлекетпиз, советская Киргизия индустриально аграрная же страна была. Биз аграрная страна. Позор и стыд и срам. Эт бизде болгону өзүбүздү 65% келе камсыздай алат экен биз. Эт бизге буйволячина Индиядан келет экен, Кытайдан эт келет экен. Это стыд и срам. Биздин бийликтегилер саясатты коюп, референдум, шайлоо эмелерди коюп, булар жумуш деп эсептейт экен, жумуш эмес, бул политический процесстерчи, бул жөн эле процессуальный моменттер, өзү менен өзү жүргөн эле оокаттарда. Надо в первую очередь заняться именно экономикой. Казактар границабызды өткөрбөй да товарларыбыз ар кандай шылтоо бар, же өзүбүздөн кеткендер бар, лаборатория жасап атпайсызбы? Эт кымбат болуп атат, кантип анда арзандаш кылыш керек? Откорм быков кымбат болуп атат, ошонун жанагы комбикормдорун арзандаш керек. Форель жасап аткандар эмесин Белоруссия менен Армения алып келеткен тамактарын, ошону өзүбүздө чыкса арзан болуп.
ошо биринчи очередь ошо айыл эме сельское хозяйство да. Бизде депутат болуу дегенде кичине туура эмес, баардык нерсе туура эмес болуп калганда депутат деген депутаттыкка эмнеге барат? Кызматка барыш, баягы элдин кызматын өтөш үчүн эмес, аяка жөн эле авторитет күтүш үчүн, мен депутат деп значокту кийип алып кыйратыш үчүн, баягы ушундай нерселер калыптанып калганда, а бирок силерде эң сонун шанс турат да, ошол нерселердин баарын таптакыр 100% түп орду менен алмаштырып, депутаттыкка кызмат өтөгөнү барат, элдин кызыкчылыгын козгогону барат, көздөгөнү барат, деген нерселерди такырында өзгөртүш. Анан жанагындай бизде азыр депутаттар десе сый кетип калганда, баягы чимкириктер, баягы хуймандар деген нерсе болуп калганда, ошого эмес силер дегенде депутаттар десе, депутаттыкка билимдүүлөр, депутаттыкка мейис иштегендер, аяка тили тактар, укмуштар барат деген нерсени өзгөрткөн бул силердин колуңарда турат да. Ушуну аңдап атасыңбы? Ооба, бирок эме да, иллюстрация дей беришет го. Иллюстрация, чыгыш Европада болгон жана коммунисттерди кетирген да такыр элечи. Фашисттер да болгон жана согуштан кийин баарын иллюстрация кылып, фашистский партиядан баарын кетирген да. Негизи биздики эле башынан ошондой кылыш керек болчу да. Жана эскилерди, жана провластный эмелерди, кошоматчы депутаттарды баарын кетишке эле. Анан мага окшогондорду, жанагы мугалим, врачтарды, философторду алып келишке эле. Эми уже жарым-жартылай уже болбой калды. Азыркы парламент состав менин оюмча эскилер да келет, жаңылар да келет, но полномочиясы урезанный, мурдакыдай эчтеке кыла албайт. Бүт баарын президент өзү чечет. Мен өзүм идеолог эмемин, парламенттик республика. Биз Кыргыздын элине өзү парламенттик республика көбүрөөк жарашат. Парламенттик жарашат деп ойлойсузбу? Парламенттик эмин өзгөчө жарашат. Аз туура эмес кылдык ошондо. Президенттик кылып. Эми кыргыздарда эч качан бизде хан болгон эмес да. Биз ар дайым эркин эл болчубуз да. Ар бир кыргыздын үйүндө бай балтасы, кылычы бар болчу да. Ошол эле жана крепостной улуттарды карасак, орустар, немистерде жоокер отдельно, дыйкан отдельно болчу. Согушка жоокерлер бар. Бизде баары эле жоокерчи. Анан ошон үчүн бизде жана эксплуататорский класс толком деле болгон эмес. Коркут да баары эле вооружен болуп атса, азыр Америкада ошондой да. Анан ар бир президент бизге кымбатка туруп атат. Сооронбай Жээнбековдун убагында $700 миллион чыгып кетти деп атпайлы мамлекеттенчи. $700 миллион коронавируска кетти. $1,5 миллиард жок. Азыркы президент келгенде деле коррупция менен күрөшөм дегенде көбү коркуп, капиталын сатып, $350 миллион мамлекеттин капиталы чыгып кетти. Капитал жок да. Анан негизи ага чейинкилерди айтпай эле коеюн. Ар бир президент бизге мындай азыркысын еще история покажет, но жырткычтай эле келгит да. Мындай президент болгондон эле Кыргызстан байлыгы өзүнүн байлыгын деле сезет. Анан ошондой президентти, эбегейсиз күчтүү президентти мы должны ограничивать. Абсолютная власть абсолютно развращает. Наполеон айткандай, развращает. Да, развращает. Адамды бузат да, ал баяка келген деген өзүн аябай акылдуу сезип калат, безгрешный кылган, эч ката кетирбеген киши сезип калат, абсолютно умный, өлө кыйын болуп калат да. Анан көзү көрбөй калат, кулагы укпай калат. Адамды бузат. Адамды бузулат да. Анан ошол кишини улам эсине келтирип койгонго, бираз абсолюттук бийлик бул өтө күчтүү гана лидерге жарашат. Сулейман Великолепный, Петр Великий ага жарашат. А среднестатистический президентке ал жарашпайт. Он обычно занят обогащением собственной семьи. Ошондо биздики азыркы учурдагы ажо среднестатистический болот да. Ошондо азыркы биздин ажообуз кандай болуп атат? Кайсы кейипти кийип атат? Президент бывает, глава государства бывает негром, как Барак Обама. Он бывает алкоголиком, как Ататюрк. Умереть от цирроза печени, да? Он может быть бисексуалом, как Александр Великий, Искендер Зулхарнаин. Он может быть как Гай Юлий Цезарь, бабником. Он может быть как Чингисхан, величайшим бабником, да? 200 миллион киши ошон хан алып жүрбөйбү? Он может быть слепым, как Дож Дандела. Она может быть как шальная императрица Екатерина Великая, да? Мне внешние данные роль не играет вообще. Мне нужен результат.
Бюджетибиз 2 миллиард доллар азырчы. Оны 4 миллиард доллар кылып коюш оңой эле. Ошо 4 миллиард доллар негизи турат даяр эле. Ошону алыш керек. Налог төлөшпөйт. Налог төлөтсө, государственный имуществолордун кереги шашпай отдельно сатса, кумтөрдүн акчасын кылса, 1 жылда жана мен айткан Акылбек Жапаров айткандай бюджетти 2 эсе кылса болот. Но от этого наше ВВП не преувеличится, но бюджет кылса болот, андан кийин да кылса болот, ал акча турат бизде даяр, ал бизде бар, анын баары катылган да, ошол эле чыгаш керек. Бизге результат нужен. Президент может быть очень красивым, но сулугун чылап ичпейт беле кандай эле? Чырайга чылап ичпейт. Пусть он будет как инвалидом, как Рузвельт, Фрэнклин Делано, или негром Барак Обама. Нам нужен результат. Ежегодный рост экономики 6-7-8% ВВП. Демек, иш кылсын дейсиң, майнаган чыгарсын дейсиң. Мировой практикада бар, первые 100 дней деген бар, 100 күн, анан 1 жылдык 100 күн деп. Если ошону карасак, жанагы эле ошол Саакашвили, Ли Куан Ю, Дэн Сяопиндерди карасак, не соответствует требованиям, да. Азыр кумтөрдү элге өткөрдү, бул аябай дух берди элгечи, ишенди, это, конечно, хорошо. Но если халп айтпасам, это может и в принципе в конце концов плохо закончиться. Неге? Макмал барга, золоторудный комбинат. Сайзуана 4 тонна алтын берчү. Азыр убыточный комбинат, халп айтпасам. И биздики эмеде акеси, үкеси, байкеси, иниси 100 киши кылган кишини 150 киши кылып штат раздувать салышат. Анан баары эле каналисттер де иштей албайт. Жылында 17-18 тонна берчү. Кумтөр аз канча берет, белгисиз. Прозрачность жок, канча тонна болуп аткан, кандай кылып атат, бөлтүрүк өзүнө бир 30 000 доллар айлык жазып алыптыр, ар кайсы жакка кылыпчы. Это хорошо, топ-менеджеры получают и миллионы долларов. Я согласен. Результат нужен. Результат. Анан жөн эле кызматты элеп эле машиналарды алмаштырып, кабинет ремонт кылып эле жүрүп эле 1-1,5 жыл отуруп эле кетип калышат бизде госпредприятиядачы. Карызга батырып ошо эменчи. Андайдын кереги жок. Нужен результат. Сон, а сен командаңда тегерегиңде жакшы эле адамдар чогулдубу? Эми биз азыр социал-демократпыз да, СДПК эмеспиз да. Партия перезагрузкадан өткөн, преобразование болгон. Жаштар азыр көп бизде. Темирлан Султанбеков, лидерибиз партиябыз. Кадыр Атамбаев, мен Мен да кодо, и жаным, сен, анан. Скромность я не страдаю, согласен. Карамушкина, львиное сердце. Момбеков, дагы көптөр бар. Жакшы. Сон. Буюрса, эми келаткан шайлоого ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Сон адамдар санап туруп, мен дегениң ай. Ошол жерде кириз койду, башталгандачы. Мен дегениң ошо мыктылардын арасын толуктап жүрөр, Алишер. Чоң рахмат. Сен менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Мен дагы. Кудайым буюрса, ушундай элди көтөрөм, элди өстүрөм деген жаштар чыгып, Кыргызстанды чын эле өнүктүрсүн, чын эле өстүрсүн деген аябай изги тилегим бар. Чоң рахмат. Мен дагы ошентип ойлойм. Алишер, фамилияң Келдибековкен берки Келдибековго тиешең жокпу? Жок, тиешим жок. Сен өзүнчө эле Келдибековсуң да? Отдельный Келдибеков. Үч Келдибековду билем мен, Келдибекти билем. Ошо Келдибековдордун эң мыктысы болоюн деп атасың. Буюрса. Сага ийгилик анда. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Алишер Келдибеков аттуу жаш жигит менен тааныштырдым. Баасын, өзүңөрдүн оюңарды билдиресиңер деген ойдомун. Комментарийге жазыңыздар. Каналыма катталганды унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.